Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 16 октябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстандык жаш самбочулар дүйнө биринчилигинде 11 медаль утту. Кыргызстандык спортчулар самбо боюнча жаштар арасындагы дүйнө биринчилигинин алгачкы күнүндө 11 медаль утту. Бул тууралуу самбо эл аралык федерациясынын сайтында жарыяланды. Аталган турнир Армениянын Ереван шаарында 14 октябрда башталган. Беттештер бүгүн 16 октябрда аяктайт. Ага 23 өлкөнүн спортчулары катышууда. Дүйнө биринчилигинин алгачкы күнүндө жаштар жана кадеттер арасында 25 салмактык категория боюнча жеңүүчүлөр аныкталган. Кадеттер арасында Нурмухамед Муратов 71 кг, Акмаржан Турдажиев 72 кг күмүш медаль, Берик Бараканов 58 кг, Талип Касымбеков 79 кг жана Амина Токтосунова 41 кг коло медаль тагынды. Ал эми жаштар арасында Алай Чартов 71 кг, Алымбек Адили уулу 98 кг экинчи орунду ээлесе, Даниэль Асеков 58 кг, Эрмек Нурбеков 68 кг, Кансултан Сапарбаев 88 кг, Бекбол Назаркулов плюс 98 кг үчүнчү орунду камсыздады. Өзгөндө курултайга чогулгандар тарады. Кемпир-Абад боюнча бийликке талаптар. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айында элдик курултай Кемпир-Абад деп аталган жыйынга чогулгандар кечээ тарашкан. 15 октябрда таң эрте менен Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин берүүгө каршы болгон 500гө чамалуу адам топтолуп, элдик курултай өткөрөөрүн айтышкан. Ал жерге Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары жана башка саясатчылар, жарандык активисттер дагы барышкан. Соңунда алар резолюция кабыл алышып, бийликке төмөндөгүдөй талаптарды коюшкан. Кемпир-Абад суу сактагычы жана анын аянты Кыргызстандын менчигинде калсын. Жер алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр токтотулсун. Кыргыз-өзбек чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо мамлекеттик комиссиясы кайрадан түзүлсүн. Эгер бул талаптар аткарылбаса, Бишкекте дагы элдик курултай өткөрүлөөрү белгиленген. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев талаш болуп келген жерлердин баары Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Анын айтканына караганда, келишим ишке ашса, Кыргызстан 19.996 гектар жер алат. Жалпы жомунан Кыргызстандын картасы 15.806 гектарга кеңеймек. Ал үчүн Кемпир-Абад суу сактагычынын алдындагы 4.485 гектар жер өзбек тарапка өтмөкчү. Келишимдин долбооруна Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети макулдугун берген. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Максатбек Сарбагышев 15 октябрда Ысык көл районуна караштуу Семеновка, Садыраке айыл аймагына барды. Эл өкүлү Максатбек Сарбагышевдин жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары уланууда. Жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушууларда коомчулукта орун алган социалдык-экономикалык көйгөйлөр, чечилбей жаткан таза суу, жарандардын маселелери, ар түрдүү көйгөйлөргө байланышкан кайрылуулар эл оозунан айтылып, суроо жооптор алынган. Эл өкүлү Максатбек Сарбагышев жеринде айтылган көйгөйлүү маселелерди чечүүгө көмөктөшөөрүн билдирген. Садыр Жапаров адам өмүрүн алган жарылууга байланыштуу Эрдоганга көңүл айтты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганга көмүр шахтасындагы жарылууда жумушчулардын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Бартын провинциясынын Амасра районунда көмүр шахтасындагы жарылуунун кесепетинен көп сандаган адамдардын каза болгондугу тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан набыт болгондордун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтам. Ал эми жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп телеграм жөнөткөн. Белгилей кетсек, Туркиянын Бартын провинциясындагы көмүр кенинде 14 октябрда кечинде жарылуу болгон. Туркия жарылуудан көз жумгандардын саны 40ка чамалап аймакка Эрдоган чыгып кетти. Туркиянын түндүгүндөгү Бартын аймагына жакын шахтада жарылуудан көз жумгандардын саны 40ка жетип, өлкөнүн президенти Реджеп Тайип Эрдоган кырсык болгон аймакка кетти. Бул тууралуу Спутник Туркия жазып чыкты. Укук коргоо органдары жүрөгүбүздү ооруткан бул кайгылуу окуянын кесепеттерин иликтейт. Бир дагы шалакылык жоопсуз калбайт. Мен Бартынга барам, ошол жердеги бардык иштерге катышам деп жазган Эрдоган Твиттердеги баракчасына. Өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу шахтадагы жарылуудан көз жумгандардын саны 40ка жеткендигин билдирген. Жарылуу 14 октябрда кечинде Туркиянын Бартын провинциясында болгон. 300 метр тереңдиктеги жер алдында 115 адам иштеп жаткан, жумушчулардын айрымдары эвакуацияланган. Адахмад Умаров: эгер Кемпир-Абад жок болсо, анда мага да өмүрдүн кереги жок. Эгер Кемпир-Абад жок болсо, анда мага да өмүрдүн кереги жок. Бул тууралуу 15 октябрда Өзгөндө өткөн Кемпир-Абад маселеси боюнча курултайда
Жогорку Кеңештин депутаты Адахам Мадумаров билдирди. Мынчалык кайдыгерсиздер, эгер ушул Кемпирабад жок болгон болсо, мен ошол жерликмин дегеним жерге кирсин. Мага да өмүрдүн кереги жок, мага да жашоонун кереги жок. Мына ушинтип сессияда да айттым. Кокус суу сактагычы өтүп кеткен болсо, күйдүрүп гүлүмдү көккө сапырып койгулачы, деди Адахам Мадумаров. Assalamu alaikum. Кандайсың? Алейкум ассалам. Машина күтіп болсын, жағалдың ба? Жоқ, машина алғаным жоқ. Машинаны аренда қалып мен одам. Үй бүлөк багыш керек, таксипат жетіш керек, арендасына күнүнө 1000 сомдон беріп одам. Айына 30 миңден төлөп отасың ба? Ооба. Қоя тұр досым. Менде соны сунуш бар. Ислам каржылык кооператив деген бар. Мисалы, эгерде 700 миңге автоунаа алуу болгуң келген болсо, баштапкы төлөм 15% төлөп, ал 100 миң сомго алат. 6 ай күтүү мөөнөтү менен сен каалаган, сен эңсеген автомашинаны алсаң болот. Эң башкысы 10 жылга пайсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн аласың. Ошондо айына болгону 5000 сомдон гана айланат. Жыйынтыгында машина алуу да болсуң, үй тиричилигине да акча бар. Кумтөр боюнча депутаттык комиссияга Масалиев төрага болду. Кумтөр боюнча депутаттык комиссияга Исхак Масалиев төрага болду. Бул тууралуу Гавари ТВге эл өкүлү Исхак Масалиев билдирди. Ооба, Кумтөр Голд компания ишканасындагы алтындын сатылышын жалпы өндүрүштүн көлөмүн иликтөө боюнча комиссияга мени төрага кылып шайлашты. 19 октябрда өтчү жалпы жыйынында бекитишет, деди Масалиев. Белгилей кетсек, комиссиянын курамына депутаттар Максатбек Сарбагышев, Марлем Маматалиев, Балбак Түлөбаев, Адахам Мадумаров, Исхак Масалиев, Жанарбек Акаев, Надира Нарматова, Нурланбек Шакиев, Марат Мураталиев, Улукбек Ормонов, Шайлобек Атазов, Арсланбек Малиевтер кирген. Кыргызстанда автоунаа импорту 3 эсе өстү. Статистика. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан тарта август айына чейин 21753 жеңил автоунаа алып келишкен. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитеттен кабарлашты. Автокөлүктөр 30га чукул өлкөдөн ташып келинген. Төмөндө эң көп кайсы тараптан келгендигин тизмектейбиз. Биринчи Грузия 6999, экинчи Россия 4219, Түштүк Корея 3897, АКШ 2726, Жапония 1377, Литва 1050. Былтыркы жылдын январь-июль айларында өлкөгө 7400дөн ашуун автоунаа алып келинген. Ноябрда кыргызстандыктар 4 күн катар менен эс алышат. Кыргызстандыктар ноябрда 4 күн катар менен эс алышат. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен тастыкташты. 7-8 ноябрь быйыл дүйшөмбү шейшембиге туура келет. Демек жарандар 5 ноябрдан 8 ноябрга чейин эс алышат. Эгер 6 күндүк мекемелер болсо 6 ноябрдан 8 ноябрга чейин эс алышат. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Бул күн 2017 жылдан бери белгиленип келет. Германияга медициналык текшерүүлөргө барган Айсулуу Тыныбекова Өмүрбек Текебаев менен жолукту. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова менен жолукту. Бул тууралуу элчи өз соц тармактагы баракчасына жазып чыкты. 13 октябрда Өмүрбек Текебаевдин Германияга медициналык текшерүү максатында келген эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова менен жолугушуусу болду. Жолугушуу учурунда кыргыз элинин сыймыгы болгон Тыныбекованын спорттогу жетишкендиктери жана алдыга койгон максаттары тууралуу сөз болду деп айтылат маалыматта. Депутат Дастан Бекешев Кемпирабад маселеси боюнча мен эч качан элге каршы болбойм. Бул тууралуу 15 октябрда өзгөндө өткөн Кемпирабад маселеси боюнча курултайда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Бишкекте отуруп алып позицияны аныктоо оор, ушул жерди билбей жөн эле кнопканы басып коюу туура эмес. Ошондуктан өзүм элди угам деп келдим. Макулдашуу Жогорку Кеңешке келсе сиздерди угуп, анан чечим чыгарам. Бирок алдын ала айта кетсем, мен эч качан элге каршы болбойм, деген эл өкүлү Дастан Бекешев.